Birisi bu oturup çıkan katındın. Bir oturup çıkan katında yukmasına girip alvatmayısın araba. Söylesi çok bu. Hanım ricam. Adam! Уже гомго алып кетип атышат. Үй. Жекес жүрүңүз. Жок. Соттун акыйкатсыз чечимине байланыштуу өзүмдүн 2005-жылдан бери жашап аткан үйүмөн ажырап калдым. Biz tamdı özümüz peşine salıp ошондон beri жашап жүргөнбүз. Бул шартка жараша ушундай бир машинди кишилердин колуна түшүп калдык. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакынкы күндөрү Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылууну көздөп жатсаңыз, сиздерге да сыккан тажрыйбалуу айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Заманбап комфорт унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Жолго чыгарды кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өткөн документтерге жардам беребиз. Эч кандай пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин Дарек Проспект Мира метросу, Проспект Мира көчөсү 39А, байланыш номерибиз +7926 630 79 63. Бишкекте соттун чечими менен дагы бир бүлө үйүнөн ажырады. Социалдык тармакта үйүнөн чыгарылып жаткандагы бир үй бүлөнүн видеосу тарады. Анда бир нече милиция кызматкерлери үй ээлерин сыртка чыгарып жатканын көрүүгө болот. Ал эми үй ээлери соттун чечими мыйзамсыз болгонун айтып, милиционерлерге тоскоолдук кылууга аракет кылып жатканына күбө болууга болот. Үй ээсинин уулу Кубандык Камалов окуя боюнча Супер KG порталына буларды айтып берди. 2011-жылы апам Назира Барпиева деген эжеден Назияга 50 000 сом акча алган. Ай сайын 2 000 сомдон төлөмөй болгон, бирок төлөй албай калган. Айларына пайыз кошуп, апамды көп суммага карыз кылып койгон. Негизги сумманы төлөп бүткөндөн кийин биз Орусияга кеткенбиз. Ал жактан 4 жылда кайра кайтып келгенбиз. Назира Барпиева апам жазбаган тил каттын негизинде сотко кайрылып, 574 000 сом карыз экенин айтып, аны өндүрүп берүүнү суранат. Бул сумманы төлөтүү үчүн сот биз жашап жаткан үйдү аукционго коюп, аны 1,273 000 сомго баалайт. Бирок үй сатылбай калганына байланыштуу ашыкча сумманы апамдын атына депозитке салып коюп, үйдү өздөрүнө алууну чечишет. Мындан улам соттун чечимине таянып, бизди үйүбүздөн чыгарып коюшту. Үйдө жалпы 9 киши жашачу элек. Азыр кошунабыздын үйүндө күн кечирип жатабыз, дейт Кубандык Камалов. Birisi bu oturup çıkan katındın. Bir oturup çıkan katında yukmasına girip alvatmayısın araba. Söylesi çok bu. Söylesi çok bu sizlerde. Hep de öyle bir kanat. Adamlar çok. Gelgen çok. Nizam senden. Hanım ricam. Adam! Жекес жүрүңүз. Жумушунда. Так, Москва, строительная машина. Любой роудыңыз Октябрьскийге жазыңыз. Сіздің арызыңызды албай қоя албайды. Октябрьскийде бүтүргөн бул ишти. Октябрьскийде бүтүргөн бул ишти. Журналистке. Менин буюмумга
Bari salasın. Var salasınlar bak kalmaysınlar be. Çıkarmayın be. Çıkmayın be. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн 8 сизге кайрылуунун себеби кече 7 март күнү соттун акыйкатсыз чечимине байланыштуу өзүмдүн 2005 жылдан бери жашап аткан үйүм менен ажырап калдым. Мына кошуналардын бардыгы күбө, үйдөн бардыгын выселять этип, бардык кийимдер, кийим-кечек, буюмдардан бери баарын чыгарып, үйдү жаап салды. Азыр болсо үйдүн ичинде атайын көзөмөлгө охраналарды коюп койгон. Өзүбүздүн үйүбүзгө өзүбүз кире албайбыз. Өзүмдүн 2 балам жана ата-энем болуп кошуналар бардыгы боз үй тигип берип, азыр аргасынан боз үйдө жашаганга туура келип атат. Сизден суранарым жакын арада ушуну жакшылап карап, бизди кабыл алсаңыз, бизде ар кандай видео түрүндө дагы, жазуу түрүндө дагы көптөгөн фактылар бар мошенничествого. Ошол жөнүндө кеңирээк айтып берет элек. Biz tamdı özümüz peşine salıp, ошондон beri жашап жүргөнбүз. Бул шартка жараша ушундай bir мошенник кишилердин колуна düşüp kaldık. Kança жерге кирдик. Даже Зулушевка чейин заявление менен кирген жерибиз бар. Президентке кыскасы бардык жерге барабыз, жазабыз. Эртеси эле жыйынтык жок. Акыркы жыйынтык мына кечээ үйдөн ажырап, көчөдө калдык. Көчөдөн калып мына айласыз азыркы погоданын өзгөрүшүнө карап 6 неберем бар. 6 неберем тең көрүнгөн жакта неме болуп турушат. Дагы жакшы мына эмне жакшы, кошуна жакшы демекчи. Эл бар экен, элге ыраазымын, рахмат ушулар колдошуп, жаныман түндөп кечетен бери жүрүшүп мына боз үй тигип берип, айласыз ушул көчөдө калып атам. Мен эмнени каалар элем, Садыр Жапаров, сиздерден ушу акыйкаттыкты сиз өзүңүз башында эле билесиз. Акыйкаттыкты жаратам деп курабыз деп сиз келгенсиз. Мына биздин элдик эң жетишкен президентибиз, ажообуз деп биз сыймыктанып, биз колдоп жүргөн кишилерибиз. А бирок биз ушундай акыбалга келип калдык. Буну эртерээк бир жыйынтыктап бир неме кылып чыгарып берсеңиз, бул сот деген бул мыйзам жагында иштеген жактардан эч кандай жыйынтык чыкпай атат. Айлабыз кетти, акырында сизге кайрылууга туура келди. Биз ушул эл менен, кошуналар менен биргебиз. Анан эл айтып, эл түшүндүрсө